2017'den beri kayırılıp atabız. Kırgızistan boyunca. Kayırılbagan жерimiz kalmadı. Susamur degen firma oşu başında. Andan 65 milyon karız bolup kalıp Nake oşol ele adam Nake'ye aylandırıp algan. Oşol ele özü atın ele Nake kılıp koygon. Mal jayıtыбыз oşole aябай акыбалы оор болуп калды. Келген суулары тозулган, селкана кыл болуп калган. Андан кийин анысы аз келгесип арча, миште, кымбат баалуу кызыл китептеги турган багдарактар менен бардыгы жок кылган. Нокинден айтып болбоду. Жалал Абадка 3 жолу кайрылдык. Почта аркылуу келип атат айтып. Текшеребиз, көрөбүз, жабабыз деген өмелер келди. Atıyorlar. Bişkek'e ayrıldık. Yakında da Bişkek'e ayrılıp durağız. Hazır tolku javuluş gerek. Munoğu zo. Kır munoğu. Kırgız. Ana munoğu jerde 100 var. Munoğu jerde şu firma kazıp atar. Nake degen firma. Munoğu Ilırak'a göçüp sürülüp düşüp kaldı. Munoğu'nun dereke düşüp kaldı. Korkunuç var ekende. Korkunuç var. Ana bundan su çıkat. Çoğun su çıkat. Gezden çıkat. Gezden munoğundan çıkat su. Çoğun su. Eğer de bu sürülüp çıkıp etse gelecek munoğu suyunu tozup kalat. Paştagi suyunu. Ayada ayıl var. Firmanı japtırış gerek. Mal jayıtыбыз buna görünüp turat. Eldin bardığı şu yerde mal jayıtыбыз oşu jaraksız boldu. Munoğu saydan gelgen sularыбыз buna hakikati jok boldu. Emi uşunu sizlerden soranabız. Joňorku aktifler. Ustolda oturgandar. Şu eldin arız muğunun kara uşunu bir uğup şuğa bir çara koldanıp koysaňlar. Mal janыбыз munoğu jerde malam düşken. Kulap ölgön. Anı da özleri bilet. Mal kulap ölgön. Üstünden kulap düşkendigi anık. Görgön jergilikler özleri baş bolup bilet. Şu yerde mal kulagandygy da anık. Baka kara. Geçen Nokan'ın nemezden aldım. Nokan'ın rayonu boyunca men Nokan'a төлөйм da. Nemenin için salıktı. Oşol жерге 2 жылда 4 milyon 739 bin 772 сом толоптун. Налогтуч. Bunun içinde жана инфраструктураны сурашып, булар айтып атат, тиги немеге Достук айыл өкмөтүнүн төрагасына барсак айтпай койду деп. Мен айтып атам, Достук айыл өкмөтүнө мен 2020 жылы 1 milyon 769 822 сом төлөдүм. Ал эми 2019 жылы 2% толку 1 milyon 168 bin 444,84 акча төлөп атам. Мына ошолорду булар айтып атам, барып требование кылгыла. Ошол акча ушу им менен 2% ушу айыл чарбасын өдөштүрүү, инфраструктураны жогорулатуу, айылдын турмушун оңдоо деген болот. Туурабы? Ошондон бери биз мына иштеп келатабыз. Мына колдон келсе эл менен ынтымакта иштеп атабыз. Айткандарын кылып атабыз. Эми элдер айтса требованиясын да эмне экенин угуп көрөлү. Лицензияны 2017 апрелде алгам. Канча вакытка? Срок 29 жылга чейин. Канча жерде? 4 гектар жерде. 4 гектар жерге ошо неме алып туруп, анан кийин бул Токой чарбаны караганына байланыштуу, Токой чарбанын лесакат устройство деген ишканадан Токой чарбанын, Кочкар Токой чарбанын уруксаты менен ошол жактан эзептетип 2 milyon 462 bin төлөдүм. Былтыр ток ушербке, Токой муну арчага неме мистегечи. Канча экспорттодуңуз Өзбекстанга? Объем бар приблизительно былтыр 42 bin tonna кастым. Быйыл деле ошо 50 bin тегеренде кастым. Көмүрчү. Жашырганда мен ошо мына ошонун тегеренде биз жөнөтүп атабыз. Осо Наке биздин айыл өкмөткө салык боюнча эми 2020 жылы да мен эми бул эмени мурда жылы эле тааныдым. Анан 2020 жылы биздин айыл өкмөткө подоход 122 bin сом түшкөн. Роялтиден 442 bin түшкөн да. Андан башка бизге ашча акча түшкөн жок. Жанагы 4 миллион деп аткандарга мен кошулбайм. Андай сумма бизге түшкөн жок. Может, немеге республиканский бюджетке түшкөн болушу мүмкүн. Анан биздин бюджетке андай акча түшкөн жок. Анан эми элдин талабы деле туура түшүнсөк болот. Жанагы экологияны бузган жактары бар. Айыл өкмөттөн комиссия түзүп барганбыз да, жеринде көргөнбүз. Жеринде көргөндө ошол жанагы казып аткан жерлери, ошол жанагы суу аккан жер биздин жана айыл ичип аткан сууга дагы аралашып калган жерлери бар да.
сууну булгап, ошондон бизге арыз түшкөн. Биз ошолордун тиркеп туруп, гос эко инспекцияга жөнөткөнбүз. Алар келип текшерип атышат. Эми кандай жыйынтык чыгарганын биле элекпиз эле. Сөз болуп аткан 2 айылда канча силердин жашоочулар бар тургун? Бирөөсүндө 48 Саргамышта 48 13 кожолук бар. 48 адам жашайт, калктын саны. А эми Шың сайда болсо 105 Адам. 105 адам жашайт. Силердин айыл аймакта ушундай лицензия алып кеништетүүгө уруксат алган канча ишкер бар? 7 ишкери бар. 7 ишкер.